Бул түс жаштыктын, жаңы идеялардын, жаратман жаңы жүздөрдүн, ишенимдин, жеңиштин жана эрктүүлүктүн белгиси. Бир болчуларга дем берип, башкалардан кескин айырмалап турган түс. Издесең тез табылат, сүрөткө түшсөң жаркырап абдан сонун чыгат. Бирбол партиясы 5 жыл мурунку шайлоолордо эл тандоосуна ээ болуп, жогорку кеңешке 12 мандат менен өткөн. Парламентте ачык асман, уран кенин казууга тыюу салуу сыяктуу өлкө үчүн пайдалуу бир катар мыйзамдар демилгеленген. Казинолорду жабуу, кумтөрдү улутташтыруу сыяктуу маселелерде партия эл тарапта болуп позициясын так жана даана билдирип келген. Сиздер айткандай оңой болгон жок. Ар түрдүү сунуштар болуп атат. Коркутуулар болуп атат, сатып алабыз дегендер болуп атат. Мына төрдө отурган 3 депутат коркпойт, сатылбайт, ишене бериңиздер. Өлкөдөгү абал, элдин наразычылыктары жана талаптары парламенттеги ишмердиктин оош кыйышы, жетишкендиктер менен кемчиликтер анализденип, Бирбол партиясы мыйзам чыгарууда. Саясатта муун алмашуусу керектигин көрө билди. Замандын күрөө тамырын тартып иштей ала турган жаңы жүздөр жана заманбап идеялар зарылдыгы аныкталып, жаштар, жаранды коомдун активдүү мүчөлөрү менен бир катар жолугушуулар өткөн. Натыйжада партия лидери Алтынбек Сулаймановдун демилгеси менен Бирбол курамын толугу менен жаңыртты. Биздин улуумундар бир жолу баягы Советтер Союзунда жашап, ошол система калыптангандай да, бир жаңыланууну эч ким каалабайт. Же бир корккондой. Ошон үчүн азыркы замандын талабы жаштар келди бизге. Коркпой жаңыланууга барыш керек да. Кыргызстан көп улуттуу, калктын басымдуу бөлүгү аймактарда отурукташкан өлкө. Саясий партиянын өлкөнү өнүктүрүүдөгү приоритеттүү багыттардын бири дал ушул аймактар. Ордолуу оштон чыккан талапкерлер ушул кезге чейин эл менен болуп, элдин колдоосуна татып келишет. Алар Араван, Кара-Кулжа, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн, Алай жана Чоң Алай райондорунун төбөсү көрүнгөн уул кыздары. Алар өз аймактарынын көйгөйлөрү, элет элинин каалоолору, талаптары менен жакындан тааныш. Мамлекетибиз мындан ары кандай багытта өнүгөт, кандай башкаруу системасы керек, экономикада негизги багыттарыбыз кандай болуш керек, биздин приоритеттүү багыттар кандай деген маселени тегин ой жүгүрүп баштадым. Ошонун себебинен 2016-жылы шайлоого, Ош шаар кеңештик шайлоого катыштык. Ошол күндөн баштап өлкөдө дайыма прогрессивдүү баалуулуктарыбыз окшош, максатыбыз окшош, тарыхыбыз окшош. Ушундай команданы дайыма самап издеп жүргөмүн. Тазалан, Оштогу үгүт иштери дал ушундай уран менен башталды. Ишембиликтин катышуучулары Ак Буура дарыясынын боюн, Навои атындагы сейилбакты таштандылардан тазалап иретке келтиришти. Айлана чөйрөнү тазалоодон башталган иш мамлекеттик башкаруу, сот системасы баш болгон бардык тармактарда уланып, коомду жемкорлордон, жатып ичээрлерден жана мамлекеттин эсебинен жан бактылардан арылтуу менен уланат. Бирбол партиясы өзүнүн жаңылануудан кийинки курамын коомчулукка тартуулагандан кийин байкадыңыздарбы, аябай жакшы пикирлер айтылып, биздин колдоочуларыбыз дагы көбөйдү. Себеби биздин урандарыбыздын негизгисинин бири бул тазалан дейт.